Анан жанагы сөз боюнча соттор мыйзамда эмес кеп. Кандай мыйзам болсо да ошо мыйзамды сактасаң акыйкаттык бузулбайт. Анткени айтасың, мыйзам ушундай деп. Кептин баары азыркы соттор мыйзамды сыйлап айтат да. Мыйзам жок соттор үчүн. Мына жөнөкөй эле мисал, ошо эле Текебаевдин же Салянованын, Шыкмаматовдун, тиги Чотоновдун иштерин айтпаганда деле мына баары ошо мени Каптагаевди айтса эле Садыр Жапаровду айтат. Мына Садыр Жапаровдун мисалында деле соттоюшту, 12 жыл беришти. Далил жок. Мыйзам боюнча эгер билсең дагы, өзүң туюп турсаң да ошол ууру же болсо башка кылмыш кылды деп, бирок далил жок болгондон кийин мыйзам боюнча акташ керек. Жок, актабайт, соттобойт. Менин билишимче жабырлануучу катары сиз тосмарс да бердиңиз ошо. Мен талап кылып атам, далил жок дегенде далил деп туруп анан соттобойсуңар. Далил десеңер атсаңар атып салла деп атам. Бирок кептин баары ошо далил жок, соттоюп атат. Мына ошол эле Текебаев Чотоновдун иши боюнча. Бул мыйзамда жана презумпция невиновности дейт. Эгерде кылмыш болуп аткан жерде жок экенин далилденсе, мына кылмыш болгон жерде эмес, мына могу жерде турат, башка жерде болдум деген далилденсе, иш дароо токтош керек. Бул баягы мыйзамдуулуктун жеткен чери ушул да. Анткени ал күнөө кылмыш кыла албайт болчу жок. Ошо күнү Текебаев менен Чотонов ал жерде болуш мүмкүн эмес дегенди далилдеп атса, жок, соттоп атат. Мунун баары тең бул сот мыйзамдын жана 7 кодекс, 10 кодекс кабыл алыштын кереги жок. Бүгүнкү күндө соттор мыйзамды бузбай, өзүнүн жүрөгүнөн баягы акыл эси менен өкүм чыгарганга жетишибиз керек. Анан бул экинчи жагы бар экен. Мен ушу сунуш кылып бир топтон бери жазып келатам. Мына азыр соттор боюнча кайрылганда жанагындай акыйкатсыз чечим чыгарган сотторду, акыйкатсыз иш козгогон прокурорлорду бул жазага тарткандан дагы жаза алыш керек алар өзлөрү кылмыш жаза кодексин. Бирок ошондон сырткары дагы баардык ошого чейинки жанагы кылган эмгегин, эмгек стажынын баарын жокко чыгарыш керек. Андан ары карай ошол мына выслуга летте пенсияга жакшы чыгышат алар. Ошо пенсияга укугун ажыратыш керек. Жана юридикалык консультант болобу, башка болобу ушу укук жагына иштегенге такыр тыюу салыш керек экен да. Мына ошондо бир кандайдыр бир катуу сабак болот да, ойлонуш керек да. Мен кызматтан кетип калган жеңилби же андан ары жоопко тартылып ушу өмүр бою өзүн арнаган ишинен биротоло айрылган жеңилби. Ошого андан көрө арызын жазып соттон кетип кал, эртең башка иш, адвокат башка иш болуп кетесиң. Буларга такыр тыюу салыш керек. Анткени адамдын тагдыры мыйзамга байланыштуу иште мындан ары иштегенге акысы жок.